Гүлнара Токонова бала бакчалар ачылганы менен азырынча неберелерин берүүдөн баш тарткан. Буга анын балдарына илдет жуктуруп алуудан кооптонуп, коркуп жатканы себеп. Буга чейин алар мектепке чейинки билим берүү мекемесине барчу. Уул кыздары иштегендиктен жайылып жаткан илдет басаңдагыча неберелерин кароону өзү колго алган. Надо же сактаныш керек да. Бираз еще жакшы дарылана элекпиз. Анан ошону коргош керек эме кылыпчы, мындай сактанып. Азыр кээ бирөө бар монтип ооруп эме болуп атса, анан барып алса дагы жукса дагы көбөйүп кетет. Ошону көбөйтпөш үчүн үйдө отуруш керек, пока жакшы болуш үчүн. Каарманыбызга окшоп оору жуктуруп алат деп кооптонууга негиз жок. Анткени өлкөдөгү бардык бала бакчалардын кызматкерлеринен ПЦР тест алынып, дээрлик баарынын анализдери терс көрсөткүчкө ээ болгон. Мындай мекемелердин катарында Бишкектеги номер 162 бала бакчанын эмгекчи аматы да бар. Ачылууга даяр турган имараттын бөлмөлөрү дезинфекцияланып, тиешелүү коргонуучу каражаттар менен жабдылган. Мамлекеттик мекемелерде иштеген ата-энелердин балдарын кабыл алабыз биринчи учурда. Анан негизи эле өзү бала бакчага жайында балдар аз келет. Анткени мектеп окуучулары каникулга чыгат, же болбосо чоң апалардын айылга кетет. Ошондуктан биз бала бакчага келе турган балдарды ата-энелерден суроо жүргүзүп, ошол аркылуу кабыл алабыз. Бир группага келе турган балдарыбыз 15. Калаадагы эпидемияга каршы комиссия бала бакчага байланыштуу бир катар долбоорлорду даярдаган. Ага ылайык ар бир бала бакчанын жетекчилиги кызматкерлердин тизмесин жергиликтүү акимияттарга жиберүүгө тийиш. Ага кошо эле мекеменин убактылуу ишмердүүлүгүнүн регламенти, балдардын ата-энелери толтуруучу анкета жана баланын саламаттыгын тастыктаган ата-эненин милдеттенмеси болушу керек. Эми бала бакчага балдарын алып келген бардык ата-энелер ичке киргизилбейт. Ал эми балдарды мурдагыдай тарбиячылар эмес, медицина кызматкерлери колкап кийип, бет кап тагынып тосуп алат. Андан соң мындагы антисептикалык каражаттар менен балдардын колун жакшылап, тазалап дезинфекциялайт. Кийин гана тарбиячылар балдарды ичке алып кирет. Бала бакчанын ичинде бүт имараттар баарын дезинфекциядан өтүштү. Бүгүнкү күндө ар бир имаратка жанагыдай бесконтактный деген термометрлер алынып атат. Көрдүңүз, бар экен. Минимально 2ден деп коюлду. 2 вход болот да негизи. Андан тышкары дезинфицирующий коврик даярдалып. Мэрия жүргүзгөн мониторингке ылайык жай мезгилинде 6000 жакын жеткинчек бала бакчага барат. Ал үчүн 1600дөн ашуун кызматкер иштейт. Штаб бардык ата-энелерге үйдөн балдарга өздүк гигиенаны, социалдык аралыкты сактоону жана бет капты туура тагынууну үйрөтүүнү тапшырды. Айжамал Майлиева, Талас Аманбеков, 5 канал.